Талашка түшкөн жер 2014-жылы Чүй суу чарба башкармалыгы тарабынан 25 жылдык мөөнөткө Алмазстрой компаниясына ижарага берилген. Бирок Авангард курулуш компаниясы аталган 26 сотук жерди эч кандай уруксат кагаздары жок эле баскынчылык жол менен ээлеп, асфальт төшөп салды дейт Алмазстрой компаниясынын өкүлү. Мы с ними уже устали. Жыл сайын ижара акысын төлөйбүз. Бизде бардык мыйзамдуу документтер бар. Бул жерде атөгүл жеңил конструкция курууга уруксат алганбыз. Бул документтерди көрсөтсөк дагы бизди киргизбей жатышат. Мен мыйзамдуу ижарага алган жериме кире албай жатам. Талаш жаралып жаткан жер мамлекеттик акт менен Чүй суу чарба башкармалыгынын карамагына кайтарамсыз өткөрүлүп берилген. Аны 2014-жылы Алмазстрой компаниясына ижарага бергенин мамлекеттик органдын өкүлү тастыктады. Ээлеп алган жерге Авангард компаниясы унаа токтотуучу жай куруп салган. Азыркы учурда ушул жер тилкеси Алмазстрой фирмасына 2014-жылдан бери ижарага берилген. Келишим түзүлүп ижарага берилген. Бирок азыркы учурга чейин Авангард строй фирмасы колдонуп келатат. Биз Авангард строй кызматына кат жүзүндө кайрылганбыз. Ушул жер тилкесин бошотуп берүүсүн кайрылганбыз, бирок алар тараптан эч кандай жооп келген жок да. Азыркы учурда бул жактагы мыйзам түрүндөгү арендаторлор ушул жерди пайдаланбай келечет, колдонбой келечет. Чүй суу чарба башкармалыгынын өкүлдөрү билдиргендей, каналдын жээктеринде 18 метрге чейин курулуш иштерин жасоого мыйзам жол бербейт. Ал эми асфальт төшөө дагы капиталдык курулуштарга киргендиктен, мекеме Авангард курулуш компаниясынын аракетин мыйзам бузуу деп түшүндүрүүдө. Динамическая ось канала дейт, ошо каналдын ортосунан 50 метр. Каналдын оң жагына, сол жагына жалпы ширинасы 50 метр болуш керек да. Биз каналдын ортосунан бул оң жагына 50 метр, сол жагына 50 метр эмес. Каналдын динамическая ось потока деген бар. Ошондон аз эсептеп койсок болду. Ошондо предварительно каналдын жээгинен 18 метр болуп калат да. Водоохранный зонага бул капиталдык курулуш курганга болбойт. Капиталдык курулуш легкий конструкция деп коебуз биз. Жеңил конструкциядан курулуш куруп колдоно берсе болот. А капиталдык курулуш каралган эмес. Мыйзамга боюнча жол бербейт да. Авангард компаниясынын өкүлүнүн айтымында жерди бошотуп берүү боюнча Чүй суу чарба башкармалыгынан кайрылуу келип түшкөн, бирок жер ошол бойдон бошотулбай турат. Бизде уведомление бар, что мына башкармалык Чынарбековдун деп атабы, ошолордун сотко бергени, ошондой кагазыбыз бар. Бул мен билбейт экенмин точно кандай экенин. Жерди ижарага алуучулар тарабынан арыз Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында каралууда. Бирок райондук милиция бөлүмү ишти адилетсиз жаап коюшу мүмкүн деген коркунуч менен Алмазстрой компаниясынын өкүлү УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасады. Биз мыйзамдуу жерлерге контейнерлерди койгонбуз. Милициядан 30 киши келип, менин мыйзамдуу ижарага алган жеримден контейнерлерди алып салуумду суранышты. Мен аларга кызматтык абалыңардан кыянаттык менен пайдаланбагыла деп сурандым. Бул иште Камчыбек Ташиевке гана кайрылбасак болбой калды. Бизге бул маселени адилеттүү чечип бергенге көмөк көрсөтүп коюңузчу. Бул ишке укуктук чекит коюлушу керек. Бизге берилген маалыматтарга ылайык, Чүй суу чарба башкармалыгы талаштуу жер боюнча сотко кайрылган, бирок арыз канааттандырылган эмес. 25 жылдык мөөнөткө жерди ижарага алган Алмазстрой компаниясы Чүй суу чарба башкармалыгынан келишимдерди сактап, так аткарууну суранууда.